Дарование Москвы жайкы лагери балдарды кабыл алууну баштады. Балаңыздын жайкы эс алуусу пайдалуу жана өнүгүүгө багытталган болсун. Мектепке даярдоо, англис тили, араб тили, намаз окууну үйрөтүү, спорттук машыгуулар, таза абада сейилдөө, күнүнө 3 мал адал тамак. Ар бир балага өзгөчө көңүл бурулат. Орус тилин билбеген балдар үчүн кошумча сабактар уюштурулуп, эркин сүйлөөгө жардам берет. Балаңыздын келечегине бүгүндөн баштап инвестиция жасаңыз. Катталуу жана толук маалымат үчүн байланыш номерлерине кайрылыңыз. Эң өкүнүчтүүсү ишендирип, чогуу чогулткан 250 миң акчабызды алып кеткен. Эми апама, акеме бул жөнүндө кантип айтам, жашоом эмне болот? Өз тагдырыма өзүм балта чаптым. Жолдошунун аты Руслан экен. Руслан мырза. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары? Катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Атасыз баланы төрөп алып, апама эми кантип барам? Апам мени кечиреби дейт. Толук окуясын катар кылуу жазган, а мен сиздерге окуп берейин. А сиздер каналга катталып лайк басып, жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Жана ошондой эле эгерде сиздердин да жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар болсо, же болбосо башыңыздан өткөн элге сабак болуучу окуяңыз болсо, экранда турган номер аркылуу байланышып, кат аркылуу жазып өзүңүздүн окуяңызды, же болбосо биздин студияга келип маек кылсаңыз болот. Саламатсыздарбы, мен өзүмүн жашоому айтып, элден кеңеш суроо максатта жаздым. Мүмкүн болсо YouTube'га чыгарып бериңизчи Алсу эже деп катын баштаптыр мекендешибиз. Мен 22 жаштамын. Москвага келгениме 3 жыл болду. Атам менен апам ажырашып кеткен. Үй бүлөдө кичүүсүмүн. Менден улуу акем бар. Апам, акем, мен үчөөбүз Москвада иштеп үй алабыз деп келгенбиз. Жумушум алыс болгонуна байланыштуу мен жумушка жакын квартирага чыктым. Апам кой десе болбой, укпай, апам менен урушуп, мага ишенбейсиңер деп таарынып чыгып кеткенмин. Баары жакшы, ойдогудай, жалгызмын, өзүмө өзүм кожоюн болуп жүрүп, бир жигит менен тааныштым. Ага аябай ишенип, апам менен тааныштырып, үйлөнмөкчү болуп калдык. Апам, ал жигит болбойт кызым, кой десе дагы укпадым. Нике кыйып, эч кимге айтпай жашап алдык. Күндөр өтүп этек кирим келбей калды. Тест алсам, боюма бүтүп калыптыр. Азыркы учурда 7 ай болду. Жолдошум 2 айдан бери жок. Телефону өчүк. Соцсеттерден мени блок кылып койгон. Эң өкүнүчтүүсү ишендирип, чогуу чогулткан 250 миң акчабызды алып кеткен. А мен боюмда бар, иштей албайм. Жалгызмын, жумушка да алышпайт. Акчам да жок, не кылам? Төрөр күнүм жакындап калды. Кантип төрөйм? Атасыз бала төрөдүм де апама кантип алып барам? Квартирада дагы чогуу жашагандар күйөөң кайда дешет. Кыргызстанда жакында келет дейм. Бирок баары эле сезип атса керек таштап кеткенин. Эми апама, акеме бул жөнүндө кантип айтам, жашоом эмне болот? Өз тагдырыма өзүм балта чаптым. Апам мени кечиреби эми? Суранам, мага кеңеш бериңиздер. Урматтуу мекендештер, мекендешибиздин катын мен сиздерге толук окуп бердим жана толук жеткизе алдым деген ойдомун. Андан сырткары мекендешибиздин бир суранычы бар. Жолдошунун аты Руслан экен. Руслан мырза, эгерде сиз ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, эгерде окуяны окуп түшүнгөн болсоңуз, сиздин жубайыңыз экенин, анда жубайыңызга байланышка чыгып коюңуз. Же болбосо экинчи тарап катары биздин берүүбүзгө кайрылсаңыз болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө мекен.